Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы салып келдиңерби? Силерге жагымдуу маанай каалайм. Балдар, бүгүнкү сабакка биз даярбызбы? Анда баарыбыз кыргыз тил китебибизди алайлы. Калем саптарды алып, сабакка даярданайлы балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы дарак жемиши менен баалоо. Сабагыбыздын максаты дарак жемиши менен баалуу экенин билишет. Ой жүгүртүүсү, эске тутуусу өсөт, жаратылышка болгон таза кармоого тарбияланышат. Мына балдар, биз жаратылышты тарбиялануу менен биз дарактын кандай өсүп келишин билебиз балдар. Даракта эмнелер өсөт балдар? Силер билесиңерби? Даракта алма, алмурут, кара өрүк, шабдалы, мына ушулардын баардыгы даракта өсөт. Балдар, силер буларды тааныйсыңар. Буларды жеп көргөнсүңөрбү балдар? Булардын даамы кандай болот? Чындап эле булар даракта өсөбү балдар? Силер жеп көргөнсүңөрбү? Анда эмесе баардыгыбыз ушул дарактарда чындап өскөнүн байкап көрөлүчү балдар. Мына чындап айтасыңар балдар, дарак жемиши менен баалуу деп айтабыз биз. Алма абдан кызыл, алма даракта өсөт. Бул алмурут. Алмурут дагы даракта өсөт. Анын төсү сары болот. А бул кара өрүк. Бул дагы даракта өсөт балдар. А бул шабдалы. Шабдалы дагы даракта өсөт. Буларда витаминдер абдан көп балдар. Биз буларды баарыбыз жеп күнүмдүк турмушта колдонобуз. Балдар, макалды окугула, тилиңерди жатыктыргыла. Кана баарыбыз чогуу макалды окуйлучу. Дарак жемиши менен таанылат дейт. Аны кандай чечмелесек болот балдар? Дарак эгер жакшы мөмө берген дарак болсо, аны биз жакшы багабыз. Адам акылынан таанылат. Аны кандай чечмелесек болот балдар? Чындап эле адамды, жакшы адамды баарыбыз тааныйбыз. Белгиленген сөздөрдү дептериңерге жазгыла балдар. Дарак жемишинен таанылат. Бул жерде бизде негизги сөз дарак болуп атат балдар. Төмөндөгү сөздөрдү катыштырып, жемиштерди сүрөттөп жазгыла балдар. Биз жемиштерди сүрөттөгөндү билебиз балдар. Ширин, тоголок, кызыл, сары, көгүлтүр, бышкан, сүйрүү, кычкыл, таттуу дейбиз. Бул эмне балдар? Бул алма. Алма кандай? Алма кызыл. Тоголок, бышкан, ширин. Ана баарыбыз көзүбүздү жумуп, жеп аткандай болойлучу балдар. А бул эмне балдар? Алмурут. Алмурут кандай? Алмурут ширин, таттуу, сүйрүү, сары, бышкан. Кана баарыбыз көзүбүздү жумуп, жеп көрөлүчү. Абдан даамдуу экен, азаматтар. Бул эмне балдар? Бул шабдалы. Шабдалы кандай? Шабдалы ширин, кызыл, бышкан, таттуу. Кана баарыбыз көзүбүздү жумуп, жеп көрөбүз. Ой, абдан таттуу экен. Бул эмне балдар? Бул кара өрүк. Эң туура таптыңар азаматтар. Кара өрүк кандай? Кара өрүк ширин, бышкан, кычкыл, көгүлтүр кара. Эң туура таптыңар, азаматсыңар балдар. Кана эми келгиле баарыбыз чогуу диалогту окуйлучу. Чыпалак бала. Улукбек, сен эмнени жакшы көрөсүң? Мен бананды жакшы көрөмүн. Ал абдан даамдуу. Ой азамат, текстти окугула балдар. Текстти кана баарыбыз чогуу окуйлу. Акылай алмурутту жакшы көрөт. Алмурут ширин. Азат шабдалыны жакшы көрөт. Шабдалы жакшы көрөт. Шабдалы да ширин. Чыңгыз кара өрүктү жакшы көрөт. Кара өрүк кычкыл. Алёша лимонду жаман көрөт. Лимон кычкыл.
Кана балдар, айткылачы, Акылай эмне үчүн Алмурутты жакшы көрөт? Алмурут ширин, абдан даамдуу. Азат эмне үчүн Шабдалыны жакшы көрөт балдар? Кана ойлонойлучу, кол көтөрүп жооп бергенге аракет кылабыз. Шабдалы ширин, эң туура айтасың, азаматсың. Шабдалы абдан ширин балдар. Чыңгыз эмне үчүн кара өрүктү жаман көрөт? Кана балдар, ойлонгулачы, эмне үчүн кара өрүктү жаман көрдү Чыңгыз? Кара өрүк кычкыл. Эң туура таптыңар балдар. Кара өрүк кычкыл. Даамы аябай жакшы. Алёша эмне үчүн лимонду жаман көрөт? Лимонду биз билебизби балдар? Лимондун даамы кандай болот? Лимон кычкыл болот. Эң туура айтасыңар балдар. Лимон кычкыл болот. Мына силер бардык мөмө жемиштердин кандай экенин билип алдыңар балдар. Алма, шабдалы, кара өрүк, алмурут. Булардын бардыгы биздин даракта өскөн өсүмдүктөрүбүз балдар. Даракта өскөн өсүмдүктөрдү баарыбыз жакшы билишибиз керек. Буларда витаминдер абдан көп балдар. Биз алма кандай дегенде, биз алманын түсүн сүрөттөп бергенди үйрөнүшүбүз керек. Алма кызыл, алмурут сары, кара өрүк, көгүлтөр кара. Мына биз булардын түстөрүн дагы билип алдык балдар. Булардан эмне жасалат? Булардан бизге кыям, соктор жасалат. Биз буларды күнүмдүк турмушубузда дагы абдан колдонобуз. Кана балдар, анда суроолорго жооп бергилечи. Ойлонойлу. Бүгүнкү өткөн темабыздан биз эмнелерди үйрөндүк? Кана балдар, бул эмне? Алма. Эң туура айтасың. Алма кандай? Кана баарыңар чогуу кайталагылачы. Кызыл, тоголок, бышкан, ширин, азаматсыңар балдар. Эң туура айттыңар. А бул эмне балдар? Бул алмурут. Алмурут кандай балдар? Алмурутту мага сүрөттөп бергилечи. Алмурут ширин, таттуу, сүйрүү, сары, бышкан. Азаматсыңар балдар. Баарыңар эң туура жооп бердиңер. А бул эмне балдар? Айткылачы. Бул шабдалы. Эң туура азаматтар. Шабдалы кандай? Шабдалы кызыл, таттуу, бышкан, азаматтар. А бул эмненин сүрөтү балдар? Бул кара өрүк. Эң туура айттыңар балдар. Кара өрүк кандай болот? Кана, кара өрүк ширин, бышкан, кычкыл, ана көгүлтөр кара болот. Эң туура азаматтар. Бүгүнкү сабакты силер аябай жакшы айттыңар. Макалды окугула балдар. Тилиңерди жатыктыргыла. Дарак жемишинен таанылат, адам акылынан таанылат, шумкар учушунан таанылат. Мына балдар, баарыбыз чогуу кайталап алдык балдар. Мына биздин тилибиз дагы жатыкты. Балдар, бүгүн ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти. Силерге үйгө тапшырма, китебиңердин 70-беттеги макалды тилиңерди жатыктырып жаттагыла. Бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Саламатта калыңыздар.